Саламатсыздарбы? Бүгін біз жасалма интеллект бойынша қысқа мини курстар қоямыз, кичи курстарды баштайбыз. Курс башталардан мурун жасалма интеллект бойынша бираз түшүнүк алсак, мындайча айтканда жасалма интеллектке киришүү. Жасалма интеллект деген эмне, андай эмне жумуштарды аткарса болот, кайсы багытта иш алып барса болот бул жасалма интеллект боюнча. Негизинен жасалма интеллект деген бул компьютерлер өз алдынча билим алууга жана бул билимдердин негизинде жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берүүчү технологиялардын жыйындысы да. Мындайча айтканда бул интеллект өзү билгенде эле бул акыл болуп аткандан кийин эми ошол нерсенин жасалмасы да. Эми кандай жасалмасы? Эми табигый акыл, интеллект каякта болот десек, адамдарда мисалы үчүн бул табигый да. Биз өз алдынча ойлоно алабыз да. Башка жаныбарлар, бул дүйнөдөгү тирүү жаныбарлардан бир гана адам акылдуу да. Мындайча айтканда өз эрки менен иш жасай алат да. Коргоно алат, жана башка нерселер кыла алат да. Өзүнүн акылы менен иш тутат. Эми азыр технологиянын өнүгүүсү менен, мисалы алсак, компьютер пайда болду, андан программалар пайда болду, дагы бир жакшы программалар пайда болду. Адамдардын жумушу жеңилдей баштады да. Эми ушул программисттердин жардамы аркылуу эми ушул адамдардын акылын жасап чыгып атат да. Мисалы үчүн роботтор чыкты да. Мурун роботтор эми алар жөн эле бир алдыга арка дегенди билчү да. Андан кийин биз өзүбүз көрүп жүргөндө бул жерде окей Google деп да бир чыгып жүрдү, жана Google сүйлөсүн, ошол сен сүйлөгөнгө жарашалуу жооп берет. Андан кийин Алиса чыкты. Булар эми ушулар жасалма интеллекттердин эми башталыш ачылыштары болду да. Эми азыр жасалма интеллект ушундай бир ар бир тармакка керек болуп калды да. Кайсы багытта болсоңуз да ушул жасалма интеллект жардамчы болот да. Бул эми адамдан өтүп кетет деген нерсе эмес, бул жардамчы гана. Сиздин ишиңизде жеңилдик берет. Эгер сиз мугалим болсоңуз, мугалимчиликте да жардам берет. Эгер окуучу болсо, окуучулукта жардам берет. Бул жардамчы катары гана түшүнүш керек. Бул менин ордума баардык нерсени кылат деген эмес. Бул сиз суроо бересиз, эгер анын жообун аласыз, сизди канааттандырса ошол нерсени бересиз, эгерде канааттандырбаса анда сиз өзүңүз ошого өзгөртүүлөрдү киргизсеңиз болот. Эми жасалма интеллекттин айтканы туура деген да, туура эмес түшүнүк болуп калат да. Бул мындайча айтканда алгоритмдин негизинде программисттер берген маалыматтардын чегинде гана иштейт да. Андан ашыкчасын ойлонуп кетпейт. Түшүнүш керек, бул жасалма интеллект бизге окшогон адамдар атайын жасап чыгышкан. Ошол себептен бул өзүбүзгө жардамчы катары гана кабылыш керек. Кээ биркилер ойлоп калышы мүмкүн, эми бул пайдалансак адам ойлонбой калат, анан адам жалкоо болуп калат го. Жок, болгон инструменттерди, аз технологияларды пайдаланышыбыз керек да, бирок бизге жардамчы катары. Мына жасалма интеллекттердин түрлөрү көп да. Мисалга алсак, азыр Tesla бар. Tesla чыкты, мындайча айтканда ал айдоочусуз машина өзү айдай берет да. Знактардын, белгилердин жардамы аркылуу. Ага ошол машинага программа киргизген, мына знакты көрсөң бияка жүрөсүң, мына знакты көрсөң токтойсуң, адам өтсө токтойсуң, светофордун кызыл жашылдары бүт баары программа киргизген. Ошол программанын негизинде иш жүрөт да, токтоп кете берет. Ылдамдыктар да ошого жараша болот да. Бул машина ошол берген программанын негизинде. Эгерде ал астынан 60 чегинүүсүндөгү знакты көрсө, демек андан ашпайт да. Кыскасы берилген. Анан ошол программадан сырткары кандайдыр бир ашча нерсе өз алдына чыгып кала турган болсо, анда ал өз алдынча иш тутуп кетпейт да. Ошонусу бар. Бул берилген программанын негизинде гана иш кылат. Андан жасалма интеллекттин түрлөрү. Реактивдүү, бул жерде азыр реактивдүү машиналар окуу механизмдери менен, окуу алгоритмдери анан өз алдынча үйрөнүү дейт да. Эми азыр бул жерде 4 багытын гана көрсөтүп атабыз. Ушулар негизинен. Бирок булардын эми негизги айта турган нерсе, булар ошол өздөрү берилген алгоритм негизинде иш алып барышат да. Мисалы үчүн реактивдүү машинада алгоритмдерди аларга берилген маалыматтарга алдын ала аныкталган эрежелердин негизинде жооп беришет. Бул ушул даярдалып коет. Сен мындай жооп берсең, мындай десең, мындай дейсиң деп, кыскасы алдын ала даярдалган алгоритмдин негизинде гана жооп берет да. Мисалы азыр бизде сайттар бар да. Атайын ушундай онлайн сайттар бар. Жазсаң автоматтык түрдө сага жооп келет.
же болбосо WhatsApp'та деле ошондой бар. Автоответчик деген бар. Сиз бир нерсе деп жазсаңыз, ал даярдалган атайы жооп болот, ошол жооп сизге келет. Мисалы үчүн сиз текст жазыңыз, текст жазгандан салам деп жазыңыз, ал жерден автомат түрдө келет дагы. Мен азыр убактым бош эмес, же болбосо көп учурда я за рулем деп коюшу мүмкүн. Ушул алдын ала даярдалган жооптор менен ишти кылат да. Анан окуу механизмдери деген бул үйрөнүү механизмдери бар машиналар маалыматтардан билим алып, аны чечим кабыл алуу үчүн колдоно алышат. Анан окуу алгоритмдери мындай системалар чечимдерди кабыл алуу үчүн бир нече мисалдардан билим ала турган алгоритмдерди колдонушат. Анан өз алдынча үйрөнүү, өзүн өзү үйрөнүүчү машиналар иштеп жатканда өз алдынча иштөөнү жакшыртууга жөндөмдүү. Ушулардын баардыгы бир алгоритм негизинде иштейт да. Программисттер ушул алгоритмди киргизет, ошол алгоритм менен гана иш кылат. Андан ашыкча булдар өздөрү кыймыл жасай алышпайт. Бул жерде машинаны үйрөнүү жана нейрон тармактары дейт. Машина деген бизге белгилүү бир кандайдыр бир тапшырманын негизинде иш алып барат. Мисалы үчүн кир жугуш машинанда 30 секундка 60 мүнөткө алсаңыз, ал 60 мүнөт айлана берет да, токтобойт, ал бир да токтобойт. 60 мүнөт убакыт бүттү, токтойт. Демек ушундай машина деген ушундай да. Кандайдыр бир тапшырманы бересиз, ошол тапшырманын чегинде гана үйрөнөт да. Ошол берилген тапшырма боюнча да кызмат аткарат, андан ашыкчасын аткарбайт. Анан нейрон деген бул азыр биздин мээбиздеги адамдын мээсинде түзүлүш. Мындайча айтканда нейрондук тармактар бул адамдын мээсинин түзүлүшүн туурайтат. Мындайча айтканда биздин мээбизде болуп жаткан болгон процесстерди туурайт да. Мындайча айтканда азыр бизде белгилүү болуп атат, азыр машина үйрөнүү, анан нейрондук тармактар деп ушундай программисттерде ушундай тармактар бар да, ошолор үйрөнөт. Демек, ал адамдагы болгон функцияларды өзүнө көчүрүп атат да. Программисттердин жардамы аркылуу ошол кандайдыр бир программалар кирет. Мисалы азыр роботторго, мисалы үчүн ошо нейрондук тармактар аркылуу адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми бара-бара ошол роботтору дагы адам сыяктуу жасоого аракет кылып жатышат да. Ушул нейрон тармактары аркылуу ага дагы адамдай эми ушундай адамдайдай эмес, эми ошого жакын аракет жасап атышат да. Ушундай кылышка. Анан бул жасалма интеллектти кандай багыттарда колдонсо болот. Азыр эми негизинен бул жерде 3 тармакты көрсөтүп берет, бирок азыр жасалма интеллектти ким кандай максатта колдонсо ошол багытка жараша боло берет. Саламаттыкты сактоо, мындайча айтканда автоматташтырылган диагностика жана терапия, пациенттердин мониторинги жана медициналык документтерди башкаруу. Ушундай нейрондор менен иштей турган болсок, азыр аппараттар бар. Ошолор дейт адамдын кайсыл жери ооруп атат, ошол боюнча жанагындай алдын ала маалымат берет да. Бул дагы ошол эмен жардамы аркылуу, нейрон тармактардын жардамы аркылуу ушундай аныктаса болот. Транспортто мындайча айтканда өзүн өзү башкаруучу унаалар, Теслада айттык, жана башында ал унасыз, шопурусуз өзү кете берет. Дрондор, мисалы дрондор пайда болду, уже азыр алар бар. Жана акылдуу жүк ташуучу унаалар дароо эле чоң потенциалга ээ. Андан үчүнчүсү өнөр жана өндүрүш. Заманбап өндүрүш, массалык өндүрүштө ошондой эле татаал технологиялык процесстер жана операцияларды башкарууда. Мына бул жерде жасалма интеллекттеги маалыматтардын ролу, бул канчалык деңгээлде азыркы коомдо ролу жана орду кандай. Билим булагы, биринчиден билим булагы, берилиштер машинанын үйрөнүү, нейрон тармактар жана башка жасалма интеллект алгоритмдери үчүн билимдин булагы болуп саналат. Мисалы үчүн бул жасалма интеллекттерди биз билим багытында колдонсок болот. Именно биздин бул азыркы кичи көрсөбүз ошол билим багытында. Анан маалыматтын сапаты. Маалыматтын сапаты канчалык болот? Азыр маалыматтын коомунда азыр өзүң маалыматты фильтрлебесең, жалганы дагы, чыны дагы баардыгы бир жерге топтолуп калган да. Маалыматтын сапаты жасалма интеллект алгоритмдери тарабынан чыгарылган корутундулардын сапатына түздөн-түз таасир этет. Демек сиз бул жасалма интеллекттен маалыматты алганда анын сапаты 100% дей албайсыз, бирок жакшы деңгээлде өзүңүзгө керектүү маалыматты ала аласыз да. Анан жеке маалымат. Генетикалык оорулардын профилин түзүү жана диагностикалоо сыяктуу жасалма интеллекттин кээ бир колдонмолору жеке маалыматтарды колдонууга байланыштуу олуттуу этикалык жана юридикалык колдонуларга ээ дейт. Эми бул маалыматтарды алгандан жасалма интеллект эмеси жанагындай иштен чыга турган болсо башка жакка да берип жибериши мүмкүн да.
Эми бул жерде акыркысы жасалма интеллект өнүктүрүү жана колдонуу менен байланышкан коркунучтар жана чакырыктар, кандай коркунучтар жана кандай кыйынчылыктар бар. Эми коркунучтарына токтоло турган болсок, автоматташтырууда улам жумушоодун жоготуу, коопсуздук жана купуялык кемчиликтери, адамдардын басмырлаган алгоритмдик чечимдерди кабыл алуу коркунучу. Анан кыйынчылыктар жасалма интеллекттин колдонуунун этикасын өнүктүрүү. Эми азыр жасалма интеллект эми өнүгүп жатат. Анан ушуну ар ким өзү багытта колдонушу мүмкүн. Ошол себептен бул азыр этикасы эми жаңы жана актуал болуп жаткандыктан буну жанагындай маданияттуу түрдө колдонуу багыты азырынча колго алына элек да. Анан жасалма интеллект менен иштеген адамдарды даярдоо. Азыр жасалма интеллект менен иштеген адамдар аз. Бирок келечекте жасалма интеллект адиси дагы пайда болушу мүмкүн. Анын акыркысы колдонулган технологиянын жана маданий өзгөчөлүктөрү интеграциялоо. Мындайча айтканда, ушул жасалма интеллект технологиясын ушул ар бир кесипке кошуу, интеграциялоо маселеси жаралат да. Анан жыйынтыкта айта турган болсок, эми акыркы сөзү жасалма интеллект технология биздин дүйнөнү кантип өзгөртө аларын жаркын мисал болуп саналат. Мисалы үчүн, бул дүйнө жүзүндө бурулуш жасоо алдында турат да. Технология өскөн сайын биз сөзсүз түрдө кыйынчылыктарга туш болобуз. Бирок жалпысынан жасалма интеллекттин келечеги жаркын жана мүмкүнчүлүктөргө толгон көрүнөт. Эми ушул нерсе азыр мен жогоруда айткан презентацияда нерселерден практика жүзүндө көрсөк. Жасалма интеллектти кантип колдонобуз? Мен айткан биринчи бул жерде жасалма интеллект дегенде, жасалма интеллекттер маалыматтарды берүү формасы бар. Информатикада мисалы үчүн текстик, сүрөттүк, схемалык, график түрлөрү бар, аудио, видео түрлөрү бар. Ушул берүү формаларына жашаса жасалма интеллекттерде ошентип ойлонуп табылган. Мисалы үчүн кыскача айтканда, бул жерде 3-4 багытта иштейт. Текстик, андан кийин графикалык багытта иштейт негизинен. Текстиктен жалаң жазып берет, анан график деген бул жерде аудио болушу мүмкүн, видео болушу мүмкүн же сүрөт. Ушул эки багытта иштейт. Азыр биз көрсөткөн бул жерде ChatGPT деген бул текстик багыттагы жасалма интеллект болуп эсептелет. Бул жерде биз көрсөткөн бул ChatGPT'нин сайты chat.openai.com. Андан кийин ушул жерден биз баштан көрсөтөйүн. chat.openai.com дегенден кийин сразу бул жерде логин же sign up кылышыбыз керек, регистрация болушубуз керек же киришибиз керек да. Биз азыр логин деген басабыз. Логинди басканда бул жерден бизден сурайт. Бул жерде email адрести сурайт, же болбосо биз бул жерден MOL3 аккаунт боюнча түз кирип кетсек болот. Бизде Google аккаунт болгондуктан биз бул жерде Continue with Google деген тандайбыз. Ушул жерден биз өзүбүздүн поштабызды белгилейбиз. Басабыз, ошол почта менен киребиз. Бул жер сиздерде бул жагы эч нерсе чыкпайт, себептен сиз мурун колдонгон болсоңуз ушул жерде колдонгон запросторуңуздар, берген суроо талаптарыңыздар чыгат. Негизинен бул жерде ChatGPT эки версиясы бар, ChatGPT 3.5 анан ChatGPT 4. ChatGPT 3.5 деген бул азыр бизде бекер. Биз акчага сатып алсак да болот. ChatGPT 4 деген бул акчага. Акчага сатып алабыз. Бул акысыз версиясынын бир аз мүмкүнчүлүктөрү азыраак, анан бизге бир аз азыраак маалымат берет. Эгерде биз про версиясын сатып ала турган болсок, анда биз каалашыбызча иштетип, каалашыбызча маалымат алсак болот. Анда ChatGPT'нин функциялары кенен болот. Кошумча плагиндерди кошуп алып иштесек болот. Бизге азыр үйрөнүп жатканыбызга ChatGPT'нин бекер версиясы жетет. Эми кандай кылабыз? ChatGPT менен биринчи кыргызча саламдашып көрөбүз.
негизинен бул ChatGPT кыргыз тилинен башка тилдерде жакшы жооп берет да. Кыргыз тилине келгенде бир аз кекештенип калат. Ошол себептен орусчаны жана англисчени билгендерге плюс болот. Аны кыргызча билгендер эч капа болбойбуз. Бул жерден бизге Google Translate деген бар. Ошол жардам берет. Google переводчикти чакырып алабыз. Google переводчикти бул жерде кааласа кыргызчадан англисче, кааласа кыргызчадан орусчага перевод кылып, бу менен иш алып барсак болот. Эми кандай кылабыз? Бул жерден азыр мен салам десем салам, как я могу вам помочь дептир. Кыргызча биз кээ бир учурда ушундай суроо бергенибизде казакчага алмаштырып жиберет. Көбүнчө ушундай. Кыргыз тилине караганда айтышыбыз керек, казак тилине жакшыраак маалымат берет да. Биринчиден бул жерде көрсөтүлгөн тилдер жазды, бирок мындан да көп тилдерде бул маалымат бере алат. Бирок эң жакшы маалымат бергени бул жерде англис тили жана орус тили болуп эсептелет да. Бул жерден биз орусчага которуп алалы. Бул жерде суроо бергенде да жакшы бериш керек. Эгерде сен туран суроо берип атканда бул жерде туура эмес берип кое турган болсоң, анда жооп алышың кыйыныраак болуп калат да. Азыр бул жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен сурадым. Суроо бир аз туура эмес болуп калышы да мүмкүн кээ бир учурларда. Бул ChatGPT эмне жумуш аткара алат? Биринчиден суроолорго жооп бере алат экен, контенттер түзө алат экен, окууга жардам бере алат экен. Творческая задача. Я могу помочь создать музыку, стихи, идеи для искусства, скрипты для видео и так далее, другие. Поддержка в разговорах, сүйлөшүп атканда жардам берет, перевод кыла алат экен, көрдүңүздөр, перевод кыла алат. Анан программирование дейт, бул программалоо иштерине жардам бере алат экен. Анан планирование и напоминание дейт. Ушул жумуштарды аткара алат. Эми биз азыр мен орусча жаздым, мен муну түшүнбөй калышым мүмкүн. Ошол учурда буну копия кылам да, керектүү учурдачы. Копия алып туруп, бул жерден кайра Google переводчикке бул жерге жазам. Бул жерден русский кылып туруп, бул жагын кыргыз кылам да, ставить кылам. Бул ChatGPT эмне жумуш аткара алат. Караңыздар, мен көп тапшырмаларды аткара алам. Бул жерде бир канча гана мисал болуп саналат. Бир канчасын жана жазууда көрдүңүздөрбү? Себептенде көп жумуш аткара алат, чындап эле текстик форматта. Суроолорго жооп берүү, мазмун түзүү. Мен сизге макалаларды, эсселерди, каттарды, коддорду жана башкаларды жазууга жардам бере алам. Бул деген сөз эссе жаза алат, дил баян жаза алат, рефераттарды жаза алат, ушул срезтер жаза алат. Бул жана бекер версиясында маалыматты аз гана берет. Эгерде биз сатып алат болсок, анда биз толук кандуу маалыматтарды ала алабыз. Окутууга жардам. Мен татаал түшүнүктөрдү түшүндүрө алам, математика боюнча жардам бере алам, окуу материалдарын бере алам. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бизде окууга жардам дегенде предметтер, бир гана математика эмес, бул жерде история болушу мүмкүн. Эми орусча маалыматта кыргызча бере албайт чындыгында. Анан чыгармачылык тапшырмалар, ушул жердеги тапшырмаларды аткара алат. Өзү ушул жердеги тапшырмаларды биз жардам катары алсак, ушул жетиштүү болот да. Дагы бул жерде мен кичине сурайын. Азыр бизде 1 сентябрь жакындап калды.
кыргызча кылып алайын. Эми караңыздар, бул мен жазышып атканда бир аз кыла аласыңбы, муну жасай аласыңбы деп сурабаш керек да. Бул жерде конкретно жасап бер, кылып бер, же берчи деп конкретно аракеттер менен кылыш керек да. Кылып бер, жасап берчи, мындай кылып берчи деп жазсак болот да. Бул эми азыр адам сыяктуу болуп калды да эми. Чындап эле адам эмес, адам сыяктуу болуп калды. Ошого мына берчи, ушундай менен сүйлөшсөк буга жакшыраак да. Буну мактай турган болсок, азаматсың дей турган болсок, дагы кээ биркөө ошого жараша реакция берет да. Мисалы үчүн азыр 1-сентябрга карата мен расписание түзүп берди. Расписание деп тур, мен сценарий деп жаздым эле. Ушундай түзсө да болот. Көрдүңүздөрбү, жана өзү айтып атканда бул жерде бир күндүк ишти жасап берип атат да. День образования 1 сентября, прием гостей, родителей, учащихся на школьном дворе. Мындайча айтканда бул бир күндүк ошол 1 сентябрь күнү эмне кылабыз. Ошону бөлүп берип атат. Ушул боюнча биз жумуш алып барсак да болот да. Кыйналып отурбайбыз, өзүбүз түзөп, мен ойлонуп, запросту беребиз, буга өзү түзүп бере берет. Бул жерде өзгөртүп коеюн. Бул жерде расписание эмес, сценарий деп коеюн. Уже бизге керектүү маалыматтарды түзүп чыгып атат да. Караңыздар, ведущий 1-2 эмне жумуш аткарыш керек, ким менен сүйлөшүш керек. Азыр ушул жерде 1 сентябрга калуу тилектер жаздырып алсак да болот да. Уже бүттү. Бул жерде аласыз, копия алып туруп, бул жерден копия аласыз, переводчикке алып келип выставить этип, перевод кылып колдонсоңуздар болот. Эми бул азыр бул жерде ограничение, өзүңүздөр кошумчаңыздарды кошсоңуздар, бул жерде ырларды кошсоңуздар болот. Анан бул жерге эмчи керек. Копия кылам. Бул жерге алып келип, ставить кылып туруп, интерди басам. Мына көрдүңүздөр, уже сиздин айта турган сөзүңүз даяр. Бул жерге класс жетекчи, директордун ордуна класс жетекчи кылып койсоңуздар да боло берет да. Эми муну мен копия алып туруп, бул жерге алып келем дагы, ставить этем. Бул жерде русский, бул жакты кыргызский кылдым. Урматтуу ата энелер, окуучулар, урматтуу педагогикалык жамаат. Билим күнү бизди сыймыктануу, кубаныч жана зор шыктануу менен толтурууда. Бул күнү биз чогулуп жаңы окуу жылынын башталышын жаңы жолдоруна жана жетишкендиктерин майрамдоо үчүн чогулабыз. Ушинтип байрамыңыздар менен кымбаттуу достор деп бүтүрөсүздөр. Көрдүңүздөр. Кошумча ырпырларды арасында өзүңүздөр кошуп алсаңыздар болот. Чечиптин дагы бир артыкчылыгы мына ушундай турат да. Көрдүңүздөр, биздин ишти жеңилдетүү максатында ушундай аткарсак болот. Эми бул жанагындай класстан тышкаркы иштер үчүн болду. Эми класстык иштерге туура келели. Мисалы үчүн ошол жерге мен жазайын.
Мына 1 сентябрь боюнча класстык саатка поручный план түзүп атам. Поручный план эмес, план. Ушул план боюнча эмне жумуштарды аткарыш керек. Карасаңыздар, эми именно жана биз өзүбүз стандарт боюнча түзүп бере албашы мүмкүн, бирок ошого жакын түзүп берет да, маалымат жазып берет. Идея берет да, алдын ала сен могуларды аткар, могуларды кыл, мындай кыл деши мүмкүн. Ошол нерселерди сиздер өзүңүздөр кошумча маалыматыңыздар бар, ошолорду кошуп коесуздар да. Именно 100% эми сизге жазып бербеши мүмкүн. Жазып бергенин карап ала бересиздер. Бул жерде эмне маалымат жазды караңыз. Буну көчүрөбүз, копировать кылабыз, бул жерге переводчик алып келебиз дагы. Вставить кылабыз. Вставить. Тема: менин мекеним Кыргызстан. Сабактын максаты окуучуларды Кыргызстандын тарыхы, маданияты, географиясы жана географиясы менен тааныштыруу, улуттук өзгөчөлүктөрдүн негизги белгилерин аныктоо. Эми демек биздин план боюнча бул ChatGPT 3 максат коюлушун билбейт, бирок сабакта максат бар экенин билип атат. Көрдүңүздөр, ал 3 максат өзүңүздөр коюп аласыздар. Биринчи кадам киришүү, 5 мүнөт. 5 мүнөттө киришүү жазышыңыз керек да. Бул жерде эмне жумуш аткарыш керек? Окуучулар жана ата тилдер менен саламдашуу, сабактын максаты жана аны туулган жерди түшүнүү, урматтоо үчүн мааниси жөнүндө айтуу. Анан Кыргызстандын тарыхы 10 мүнөт. Кыргызстан тарыхына кыскача сереп, байыркы доордон акыркы учурга чейин негизги окуялардын жана өнүгүү этаптарын аныктоо. Анан экинчи кадам, бул жерде Кыргызстандын географиясы жана жаратылышы 10 мүнөт. Кыргызстандын картасын көрсөтүү жана анын географиялык өзгөчөлүктөрү, тоолор, көлдөр, дарыялар көрсөтүү. Жаратылыштын козугун жана адамдардын жашоосуна тийгизген таасирин сүрөттөө. 4-нчи кадам маданият жана салттар. Көрдүңүздөр, булар кадам менен айтып атат. Бул жерде чыгармачылык иш 15 мүнөт. Демек ушу менен бул жерде бизде эми азыр биздин сабак 45 мүнөт болушун бул билген деле жок. Ошол себептен мүнөттөргө бөлүп койду. Аны алдын ала берип атканда ал жерде 45 мүнөт болот, ошого ылайыкташтырып кыл десек, анан ошого ылайыкташтырып бизге түзүп бермек да. Кайра бул ChatGPT'ге өтөм. Ушул жерден бул жерде история Кыргызстан деп туруп, муну копия албады окшойт. История Кыргызстан. Жерден копировать, бул жерге вставить. Бассак, Кыргызстандын историясын бир аз жазып берет да. Эми калган Кыргызстан тарыхын ChatGPT'ден сураштын кереги жок, эми өзүбүз билебиз. Бирок ошентсе да бизге бул жерде жазып берип атат. Бул жерде убакыттарга бөлүп атат. Древние времена, средние века, Золотая Орда и Тимуриды. Мына болду. Ушул маалыматтарды эми копия алып туруп кайра вставить этсеңиздер болот. Эми мындайча айтканда, буга даяр бир сабагыңыздын планын пландатып алсаңыздар дагы болот. Анчын бизде стандартты колдонуш үчүн биринчи ChatGPT'ге биз ушу стандартты түшүндүрүп берип туруп, анан сурасак, бул бизге толук түрдө жазып берет ошол нерсеничи. Андан бул жерде мен эмне жумуштарды аткарам деген бул жерден карап көрөлү. Жумуштарды бул жерде ChatGPT бул жерде айтып атат. Ответь вопросторго ответ берет, азыр кайрылабыз. Создание контент, жомокту окуп бер десек да жомокту окуп берет. Помощь и обучениелерге жардам берет, творческое задание, поддержка разговора. Азыр жомокту окуталы буга, бул жерден
Актан акылай боюнча азыр эми кыскача жомок токтотам. Мисалы үчүн ушундай берсек да болот да. Биринчи темасын айтып, ошо тема боюнча кичине маалымат берип туруп, ошо боюнча тема жомок токуу же башкача кыл десеңиздер дагы бул кылып берет да. Эми ушул нерсени бул жана баштагыч начальник класстар кылса болот да. Ушуну окутуп туруп, кайра перевод кылып, окуучуларга көрсөтүп берсек дагы болот. Муну копия кылабыз, эми бул жерден котортуп көрөбүз. Көрдүңүздөр, бул жерде жомокта өтө зор болуптур. Акылай биринчи орунга ээ болду, мугалимдердин жана классташтардын алкышына ээ болду. Ошентип Актан менен Акылай деген эки дос окууга ар кандай жолдор менен мамиле кылышкан, бирок акырында алардын ар бири өз алдынча ийгиликтин жолун табышты. Алардын окуясы өзүн өзү өнүктүрүүгө болгон күч аракет жана берилгендик ар дайым сыйлык аларын эскертет. Ушундай жомокторду окусак да болот. Буларды перевод кылдырсак да болот. Мисал алсак, бул жерде мен жазайын орусчага. Копия алабыз жазылгандарды. Эми бул жерге ChatGPT'ге өтүп вставить этебиз да отправить кылабыз. Көрдүңүздөр, биринчи английский имени, кыргызский переводу. Cat мышык, dog it, elephant fil, эмес пил, tiger тигр, жираф, rabbit туулук, аю monkey. Көрдүңүздөр, мына ушундай кылып биз ушундай жумуштарды аткарсак болот. Бул суроо жооп. Эми тест түздүрсөк да болот да. Мисал алсак, жогорку бул жерден жазайын. Ставить класс и жөнөтөбүз. Мынакей тест түзүп берди. Биз жогорку дегенде мындан мурункусун түшүндү да, мону түшүндү. Эми ушуга 10 тест түзүп берди. Алардын бул жерде сразу ответтерин кошо берди.
Ушуну алып туруп суроо түздүрүп алсак да болот да. Эми бул биз текст боюнча бердик. Анан могул жерде мен сразу эле жазсак да болот. Мисалы үчүн кээ бир учурда биздин өзүбүздүн определенный тема боюнча берилген ушундай. Биз теманы ушул жерге беребиз. Ошол тексттин ичинен гана түзүш керек болот турбуз, ошентип түздүрөбүз. Анан жалпы болсо анда жазып коебуз. Мисалы үчүн могул жерге тарыхтан алсак, Кокон хандыгы боюнча 10 тест түзүш керек деди. Ал буну көчүрөбүз дагы могул жерден ставить этип туруп жөнөтүп коебуз. Бул жерде башкача түзүлүп калды. Испытание. Бул жерде тест кылып коеюн. Испытание болуп кетип калыптыр. Кокон хандыгы боюнча 10 тест түзүп жатат. Мында эгерде интернетте жалпы эле түзөм десеңиздер, ушундай алып берсеңиздер болот да. Кокон хандыгы боюнча дегенде ал ошол Кокон хандыгы боюнча тест түзөт. Анан эгерде кандайдыр бир текст берилген болсо, ошонун ичинен түзүш керек болсо, анда биринчи ошол текстти ChatGPT'ге бериш керек. Андан кийин сураныш керек. Ушул боюнча 10 тест түзүп бер, ошонун жоопторун кошо десек, мында алып бизге белгилеп берет. Бул черек тест түзөткөн же башка учурларда пайдалансак болот. Эми bundan жана тапшырмаларды чыгарган жардам берет да. Бул кандай тапшырмаларды? Могул жерге азыр мен тапшырмаларды жазып көрөйүн. Математикалык тапшырма же тарых тапшырма ушуларды көрөбүз могул жерде. Муну ачып көрөлү. Эми көбүнчө буга жанагындай формулалуу маселелерди бериш бир аз кыйыныраак болот, себептен ал жазышта кыйын болот. Ошол себептен могул бөлчөктөрдү, квадраттарды, ошону белгилерди жазыш кыйын да. Мисалы үчүн азыр аны көрөбүз. Верно ли, что 3 таандык z'ке деп турат да. Көрөлү. Ушундай болуп калат да. Кээ бирки белгилер могул жерден чыкпайт. Ошол себептен bunday маселелерди берип атканда бир аз этият болуш керек да. Көрөлчү. Азыр мен түшүнбөдүм эмне болгонун. Ошол себептен башкача мисалдар карап көрөлү. Муну көрөлү 7-чи мондайларда. Так, мынаны көрөбүз.
Бөлчөктү көрдүңүздөр, бул бөлчөктү башкача жазып атат. Бөлчөктүн молдерден карайлы азыр. N барабар 5'ten 3 minus 2. Так, эми азыр чыгарылышын карайлы. Бул жерде посмотреть решение. Минус 5'ten 7. Бул жерде мына. Это тоже верно, так как минус 5'ten 7 чыгып атат. Бул жерде чыйынтыгы, бул жерде 5'ten 7 болгондо. Бул жерде ChatGPT да ошол чыгарып берди. Математикалык мисалдарды 100% чыгарып бере албайм, бирок бул чыгарыш жолдору менен көрсөтүп атат да. Көрдүңүздөр кандай кылып чыгарылды, кандай болуп келди. Бул жерде чыгарылышы кандай болуп жатат. Бул жерде бөлчөктү жаза албайбыз, ошол себептен бөлчөктү жаза албагандыктан мындай белгини жазышка туура келет да. Башка учурларда карап, бул жерде биз бөлчөктү жаза албаганыбыздын себебинен кээ бирки математикалык маселелерди чыгарыш бир аз кыйыныраак болуп калат. Азыр мында көрөбүз. N барабар экен. Бул жерде бар экен. Эми бул жерден эми биз муну алып туруп отправить кылабыз. Чыгарып берди. Эми бул жерде чыгарылышын карап көрөлү. Азыр муну алдык эле посмотреть решение. Жыйынтыгы является рациональным экен. Не является рациональным числом. Дал келип атат. Кыскасы ушундай кылып туруп өзүңүздөр берип чыгарсаңыз да болот. Бул математикалык түрүндө болду. Эми физика болушу мүмкүн, химия болушу мүмкүн, кайсы предмет болбосун. Заданияны бере турган болсо, эгер ал туура түшүндүрүп бере алган болсоңуздар, ал жерде толук чыгарып берет. Азыр химияны ачтык. Так, задание. Определи массу 5 моль воды. Басып көрөлү. Шуну алабыз, бул жерге кайра ставить этебиз. Копия болбой калыптыр. Копировать и ставить. Токсон бүтүн 1075 грамм. Ответим бул жерде 5 моль воды равно 90 грамм дейт. Бизде ал жер канча болду? 90 бүтүн грамм. Туура эле дал келип атат. Эми бул 75'ти ал жерде бул мүмкүн тоголокто болгондур. Мүмкүн ошонусунан болуп атат. Эми муну көрөбүз. Задание. Материал ставить. Көрөбүз. Бул жерде приблизительно 5% деп турат. Бул жерде калсак, ответ масса бул жерде 5% деп турат. Көрдүңүздөр, чыгарылышы кандай чыгарып атат, түшүндүрүлүшү кандай болуп атат.
ушундай жол аркылуу жардам берсек болот да, бул билим берүү багытында. Бул жерде биз тесттерди түзгүздүк. Кеңеш сурасак болот, булдан жана жардамчы адам сыяктуу кандай сүйлөшсөк да боло берет да. Бул жерде баардык биздин жоопторго өздөгү программасында болгон аракеттерди берет. Буну кантип алабыз дей турган болсоңуздар, бул жерден керектүүсүн муш менен белгилейсиздер, копия кыласыздар, Wordко алып келтирип вставить этесиздер, бул жерден түшүп калат даяр. Мына ушу менен биз бүгүнкү сабакта ChatGPT боюнча маалымат алдык. Негизинен бекер версиясында эле 3.5 версиясында эле ушул гана. Бунун ChatGPT'нин мындан башка мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзүңүз каалаган багытта бул менен иш алып барсаңыз болот. Эгерде акчасын сатып алам десеңиз, анда бул жерде кошумча плагиндерди кошуп алып туруп, ошол менен иш алып барсаңыздар дагы болот. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.